Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 18 ноябрда 3 жоку тоо ЛЖ кластерин ишке ашырууга арналган жумушчу кеңешме өткөрдү. Мамлекет башчысына бул жылы долбоор ишке ашырылып жаткан жерди, объекттерди, жолдорду куруу жана электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн изилдөө иштери жүргүзүлгөндүгү маалымдалды. Муну менен катар асма жолду, суу топтоочу, тазалоочу курулмаларды жана 2 подстансияны куруу боюнча даярдык иштерин аяктоо пландаштырылууда. Жыргалаң, Бозучук жана Ак булак 3 жокусундагы жер тилкелери Кыргыз Куршевел мамлекеттик ишканасына өткөрүлүп берилген. Геологиялык жана экологиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Тоо ЛЖ базасын куруунун биринчи этабын 2030 жылга чейин аяктоо пландаштырылууда. Бул убакытка чейин 60 километр ЛЖ трассасы жана 6 асма жол курулат. Ошону менен бирге туристтерге ыңгайлуу болуш үчүн мейманканалар, ресторандар, этно шаарчалар, конференц-залдар, ошондой эле башка эс алуу зоналары камтылган комплекстүү инфраструктура курулат. Президент Садыр Жапаров 3 жоку долбоорун ишке ашыруу өлкөнүн туризмин жана экономикасын өнүктүрүү үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин айтты. Ал тоо ЛЖ кластерин түзүү, чет элдик инвестицияларды тартуу, калктын иш менен камсыз болушун жогорулатууга жана Кыргызстандын дүйнөлүк туристтик рыноктогу позициясын бекемдөөгө өөлгө түзөөрүн белгиледи. Айта кетсек, долбоор Ысык Көл облусундагы 3 тоо жокусун камтыйт. Жыргалаң, Ак булак жана Бозучук. Планга ылайык бул жерлерде жалпы узундугу 200 чакырымды түзгөн ЛЖ трассалары курулат. Долбоор ишке ашкандан кийин 4,8 миң жумушчу орун түзүлөт деп күтүлүүдө. Аталган курорттор жылына 10 ай иштеп, ал жака 850 миңге чейин турист бара алат.